Садыр Жапаров президенттик ыйгарымдарын тапшырып шайлоого аттанмай болду. 4 октябрдан кийинки парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон элдин толкундоолорунан кийин абактан чыгып такка отурган Садыр Жапаров кыска убакытта кандай иштерди бүткөрүүгө жетишти. 10 октябрда жогорку кеңеш тарабынан бекитилген, ал күндөн бери 2 апта өттү. Эң алгач эле кыска убакытта өлкөнү мыйзам талаасына киргизип, бийликти легитимдештирди. Эл аралык мамилелерди акырындык менен жөнгө салып келатат. Дүйнөнү каптап келген коронавирустун экинчи толкунуна даярдык өз деңгээлинде жүргүзүлдү. Турак үйлөрдү жана социалдык объектилерди жылуулук менен камсыз кылуу жагы колго алынганы айтылууда. Чарбалык иштерден тышкары эл аралап көйгөйлөрүн жакындан угуп, аларды чечүүнүн жолдорун аткаминерлерге көрсөтүп берүүгө да жетишти. Ири суммадагы насыя алып төлөй албай калган жарандар көйгөйүн айтты эле, аларга 100 000 сомдон берилерин жар салды. Узак жылдар бою элди ойлобой, жеке капчыгынын камын көргөн, мамлекеттин каражаттарын кымырып алууга адистешкен келемиштерге 30 күндүк мунапыс жарыялаганы эл оозунда кызуу талкууга алынып келет. 2 апта ичинде өз күнөөсүн сезип, камакка алынуудан чочулагандарды келип каражаттарды төгүп берип жатканы да айтылууда. Бирок алардын коопсуздугуна кепилдик берилген. Убагы келгенде коомчулук маалымдар болор. Баштаган иштин аягына чыгаруу үчүн албетте көп убакыт талап кылынат. Бул апта президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр үчүн окуяларга бай болду. Апта башында Нарын областына барып, жергиликтүү эл менен жолукту. Көйгөйлөрдү элдин өз оозунан угуп, чечип берүү башкы максат экенин айткан Садыр Жапаров мамлекеттик жана бийлик органдарына элдин ишенимин кайтарууга бел байлаган. Нарындыктар Садыр Жапаровдон электр энергиясына болгон бааны төмөндөтүү, инфраструктураны жакшыртуу, социалдык маселелерге көңүл бурууну өтүнүштү. Деги эле бардык эле өлкөлөрдүн бардык булуң бурчунда электр энергия боюнча проблема бар. Муну мен 10 күн мурда тапшырма бергенмин. 5-6 министрликти адистерди топтоп, көз карандысы адистерди да топтоп, баягы өкмөттө иштегендер балким алдап койбосун деп, башка дагы ошол мындай жеке көз карандысыз адистерди электр энергия тармагынан тапшырма бергенмин. Баягы ограниченияны алып коюп, ошол баягы 1000 киловаттка чейин дегенди алып койсок кандай болот деп. Бул маселе боюнча мына мен кечээ буяка чыгаарда кайра чогултуп сурадым, баарын тактадык. Муну азыр эмес, мен сразу айтып коеюн, азыр эмес, мына бул кышта эмес, жаздан баштап алсак болот экен. Нарын шаарында милиция кызматкерлерине турак жайдын ачкычы тапшырылды. Тармактагы коррупцияны жеңүү үчүн бардык аракеттер жасалаарын убада кылды. Кудай буюрса, элдин сиздердин жардамыңыздар менен баягы бардык тармактардагы коррупцияны жеңип чыксак, сөзсүз түрдө биздин экономикабыз көтөрүлөт. Албетте сиздердин зарплатаңыздар көтөрүлөт. Bir айдан экинчи айга жеткидей кылып туруп, ушу зарплаталарын көтөрүп беребиз деген ушу бир чоң максатыбыз бар. Иш сапардын жүрүшүндө Садыр Жапаров жогорку Нарын ГЭС каскадына барып, андагы мүлктөрдүн абалы менен таанышты. ГЭСти куруу боюнча келишим бир тараптуу денонсацияланганына байланыштуу. 2016 жылдан бери курулуш иштери токтоп турган. Маанилүү стратегиялык объектке байланыштуу жүрүп жаткан сот ишин эми Садыр Жапаров өз көзөмөлүнө алмай болду. Ал эми 10 ноябрда Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун видеоконференция форматындагы жыйынына катышып сөз сүйлөдү. Анда октябрь айындагы элдик толкундоолордон кийинки кырдаалга токтолуп, учурда бийликтин бардык бутактары легитимдүү экенин билдирди. Ошондой эле Кыргызстан бардык эл аралык милдеттенмелерин так аткараарына сөз берди. Садыр Жапаров ШКУга мүчө мамлекеттерге пандемия учурунда көрсөтүлгөн көмөк үчүн ыраазычылык билдирди. В октябре текущего года в Кыргызстане произошли известные вам события. Октябрь айында парламенттик шайлоонун жыйынтыгына болгон элдин нааразылыгынан байланышкан окуя болуп өттү. Элдин талабынын негизинде мурдагы президент өз ыктыяры менен отставкага кетүү чечимин кабыл алды. Парламент анын отставкасын кабыл алды жана менин указым менен ага экс-президент макамы ыйгарылды. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган бардык укуктар жана жеңилдиктер берилди. Бийлик бардык мыйзамдарды сактоо жолу менен тынч өткөрүлүп берилди. Учурда Кыргызстанда абал туруктуу, бийликтин бардык бутактары легитимдүү. Ал эми аткаруучу органдар штаттык режимде иштеп жатышат. Кыргызстан тарап ШКУга мүчө мамлекеттерге өлкө үчүн оңой эмес күндөрдө колдоо көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирет. Коңшу мамлекеттердин башчылары Садыр Жапаровду бул иш-чарага алгачкы ирет катышып жаткан үчүн куттуктап, ийгилик каалап өтүштү. Среди нас находится исполняющий обязанности президента Кыргызской республики Садыр Нуркожаевич Жапаров, принявший на себя ответственность за судьбу братской нам страны в период политического кризиса. Рад видеть уважаемого Садыра Нуркожаевича Жапарова на нашем саммите. Узбекистан, как ближайший сосед
и стратегический партнер, всесторонне поддерживает братский народ Кыргызстана в его стремлении к мирному развитию и благополучию. Между Кыргызстаном, Россией, Китайской Народной Республикой. Кыргызстан, Россия жана Кытайдын ортосунда конкреттүү долбоорлор бар. Мен сиз айткандай саясаттагы ыраттуулук иш жүзүнө ашаарына үмүт артам. Россия сиздерди өзгөчө, сиздердин мындай маанайдагы умтулууларды колдоо үчүн бардыгын жасайт. Иш-чаранын жүрүшүндө Владимир Путинге телефон аркылуу жеке сүйлөшүүнү өтүнгөн. Бул коомчулукта талкууга жем таштаган эле. Эгерде жакшылап тарых изинде көрө турган болсок, Путин өзү дагы жаңыдан келгенде ошондой болуп келген, эсиңердеби? Айрысыга чечнядан согуш боюнча биз керек болсо аларды Сартилде дагы мачт этебиз деген протоколго кирбеген сөздөрү менен. Примерно ошондой эле позицияны кече Садыр Нуркожоевич да кармады да. Бирок Садыр Нуркожоевич эми Владимир Владимировичке салыштырмалуу кече абдан эле маданияттуу кылып айтты да, туурабы? Көп өтпөй президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Россия лидери Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Анда Кыргыз-Россия мамилесинин абалы жана келечеги тууралуу сөз болгон. Телефон менен сүйлөшүү учурунда Путин Кыргызстандагы кырдаалдын турукташып, өлкө ичиндеги саясий маселелер эртерээк чечилип кетишин каалаган. Ушундай эле телефон аркылуу сүйлөшүүлөр Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен да болду. Албетте, теги биздин республиканын тез аранын ичинде баягы стабилдүүлүккө түшүп, мыйзамдуу теги жолго түшүп, өнүгүп кетишибизди бул шост мүчөлөрү сөзсүз каалайт, тилектеш, колунан келген жардамдарды мен оюмча теги берет. Ал эми 12 октябрь күнү Садыр Жапаров массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө жыйын өткөрүп, 35тен ашык суроолорго жооп берген. 80ден ашуун маалымат каражаттарынан 150гө чукул журналист келип, ар кыл суроолорду берүүгө үлгүрүштү. Анда экономикалык мунапыстын жыйынтыктары, мыйзамсыз абакка камалып жаткандарды бошотуу боюнча убадасынан кийин ырайым сурап арыз менен кайрылгандар абдан көп болгону, тышкы карыздардан кутулуунун жолдору тууралуу маалыматтар айтылды. Эгерде сиз Кудай буйруп президент болуп калсаңыз, тышкы карыздарды төлөө боюнча нарындагы жетим тоону башка өлкөнүн жарандарына же болбосо сырттан келген инвесторлорго бересизби же бербейсизби? Жетим тоонун 1% эмес, 1 тал куму берилбейт. Куму берилбейт. Өзүбүз иштетебиз. Жетим тоо мененби же башка жак мененби, башка ресурстарыбыз менен Кытайдын карызынан кутулуу жолдорун биз издеп атабыз азыр. Кутулуу жолдору бар, аны табабыз. Апта соңунда Садыр Жапаров Кыргызстанда иш алып барган чет өлкөнүн элчилери, ардактуу консулдары, эл аралык уюмдардын жана Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү менен жолукту. Анда президенттин милдетин аткаруучу бийлик легитимдүү экенин жана мамлекетте коомдук саясий кырдаал толук турукташып калганын ишенимдүү билдирди. Кыргызстан страна с формирующимися демократическими институтами. Мы уверены, что у Кыргызстана светлое будущее. Окумуштуулар менен илимпоздор жана жаштарда Садыр Жапаровдун көңүл сыртында калган жок. 10 ноябрь жаштар күнү, ал эми 11 ноябрь элим күнүндө аларды кесиптик майрамдары менен куттуктады. Ошондой эле Бирдиктүү эл өнүккөн өлкө форумунун алкагында Кыргызстан элдер ассамблеясынын өкүлдөрүн кабыл алды. Өткөн совет доорунда Кыргызстанда 80ден ашуун этностордун өкүлдөрү жашап, биргеликте Кыргыз совет мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүүсүн камсыздашкан. Коомубуздун дээрлик бардык тармактарында түрдүү этностордун өкүлдөрү биргеликте эмгектенип, илимде, маданиятта, экономикада жогорку ийгиликтерге жетишкен. Совет доорундагы жетишкендиктер элибиздин ынтымагынын, мекенчилдик сезим менен жасаган үзүрлүү эмгегинин натыйжасы деп айтсак жаңылышпайбыз. Ар бир тармактын атактуу, даңктуу инсандарын сиздер жакшы билесиздер. Садыр Жапаров 10 январда президенtti мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышарын билдирген. Буга байланыштуу апта соңунда өзүнүн ыйгарым укуктарын тапшырып, талапкер катары арызын берип, мамлекеттик тил боюнча сынакты ийгиликтүү тапшырды. Жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров расмий иштеп баштаганына 10 эле күн болду. Бул аралыкта жетишилген ийгиликтердин маанилүүлөрүн санап өтөлү. Элдин тынчтыгын камсыздоо максатында жана өлкөнү мыйзамдуу нукка салуу үчүн аймактарды кыдырып келди. Мамлекеттин эсебинен байыган төбөлдөргө экономикалык амнистия жарыялап, анын натыйжасы байкала баштады. Эл аралык мамиледе коңшу өлкөлөр менен тыгыз байланыш түзө алды. Ак үйдүн тосмосу алынып, депутаттарды элге жакын болууга чакырды.
Кышка даярдык өз убагында аткарылып, жылуулук менен камсыздоо жагы 2021 жылдын май айларына чейин жетишерлик толукталды. Коронавирус инфекциясына каршы бардык дары-дармек маселелери чечилип, илдет жуктуруп алган жарандар үчүн бош орундар жеткиликтүү чечилди. Өлкөдө кредити бар өтө кыйналган жөнөкөй жарандар үчүн 100 000 сомдон берилмей болду. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Жумалык.